саламатсыздарбы? Бул мастер-класс ошол көйнөктүн подрез деп коет. Бул колдун астындагы бул жеңге кеткен петлялар и көйнөктүн өзүнүн основасына кеткен мына жерине кошулат да. Основной беркендей көйнөктөргө негизи аз эле кошулат. 10 петля, 12 петля, мен бирде 30 петля, 30 петля коштум да, азыр мен санап көрөйүн. Даже 35 пе. Да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 30 петля коштум. 30 петля кошкондун себеби мына берде жеңин көрүңүздөрбү, жеңи берде аябай узкий болуп атат да. Бул основной полотнодон мен 7 петлядан тагынан бияны кошкондо деле 14. Бул деле аз болот. Ошон үчүн бул көйнөккө мен мындай аябай ичке жең кылганга болбойт да. Моделдин өзүнүн эмесине жараша бул жарашпай калат. Жеңи аябай мындай ичке болуп калса, көрүнүшү жаман болуп калат. Ошон үчүн мен жеңин кененирээк кылыш үчүн мен берге 30 петля коштум. 30 петля кошуп, анан кийин подрез деп коет. Мен азыр бир аз бетке үлгүсүн токуп койдум. Эми ошону мына көргөзүп берейин. Башка өңдү петля алабыз, эми дип алабыз. Анан моундай цепочка токуйбуз. Обычно эле воздушная цепочка деп коет. Крючок менен токуганда ошо воздушная цепочка деп коет. Ошентип токуп алабыз дагы. Мен көп токубай эле коеюн, сиздерге азыр көргөзүп берем. Анан кийин башка өңдү эмени алабыз. Бул цепочканын астында мындай өзүнчө эме болот да, мындай эме мындай кандай десем, чачты өргөндөй болуп турбу? Алды жагы. Ошонун алдын мындайынан которосуздар дагы и моундай петля бар. Моундай петля бар. Ушул петлядан мен азыр крючок менен эле чыгарып алайын, батыраак болот. Крючок менен эле чыгарып алайын. Мынакей астындагы петля. Мындай жип менен көктөйбүз го? Ошондой болуп берде көрүнүп турат, асты жагы. Именно асты жагынан аласыздар. Жанагы чачты өргөндөй болуп цепочка болуп турган жери, өрүлгөн жерин албайбыз. Ошонун алдын алабыз, алдын алабыз. Так. Карап турабыз. Эме жанагы чачы өрүлгөндөй болуп, өрүлүп турду да жипчи. Ошол жагын бузбайбыз. Алдын гана алабыз. Алдында цепочкасын алабыз. Так. Мынакей дагы көргөзүп коеюн жакыныраак. Мынакей алдында көрдүңүздөрбү? Ушундай эме кантип түшүндүрсөм, алды жагында сүрөтү, асты жагында мындай цепочкадай болуп турат. Ошону токуйбуз. Биз алдык. Крючок менен чыгарып алабыз дагы. Анан спицага киргизебиз. Потому что бизге крючок жардам берди. Так. Алабыз дагы и токуйбуз. Сүрөткө жараша токуйбуз. Мына монтип эметип алдык. Эми сүрөткө жараша биздин основной көйнөк, мисалы көйнөктү кандай сүрөт менен сиздер токусаңыздар, ошол сүрөт менен токуйсуздар. Мен берде резинка 1/1 деп коет. Мынакей. Изнанка болгон жерин изнанка, лицевой болгон лицевой кылып, сүрөткө жараша мен токуп кеттим. Бул
Сиздер лицевой эле петля, платочный петля менен токсаңыздар, азыр мен ошо эмесин көргөзөм. Эч бир айырмасын таппай каласыздар. Эч бир айырма болбойт. Кайра ушинтип токуп кетесиздер. Жеңи болсо жең жагын токуйсуздар, көйнөктүн этеги болсо этегин токуйсуздар. Основной тушкасын көрөсүздөр да. Мынакей эжекелер, мен токуп койдум. Берден алдындагы бүт токуп койдум. Мен буну мынакей түшүнүктүү, ушундай эле. Буну токубай эле коеюн. Азыр мен сиздерге эмени көргөзөмүн. Так, аталап бул спицаны мен калтырдым. Эми мындай кылабыз. Көрдүңүздөрбү? Мына цепочка. Күрөң жипти көрдүңүздөрбү? Эми биз ушул күрөң жипти азыр сөгүп салыш керекпиз. Алабыз дагы. Так. Сөгүп салабыз. Акырын сөгө беребиз. Мынакей карасаңыздар, мынтип тартса, бул сөгүлө берет. Ким крючок менен иштегенди билет, ал түшүнөт. Так. Эми мына основной полотноға келгенде, ошо жерден көңүл буруп коюңуздар. Кайсы жерден жип чыкса, ошо жерге петляны киргизебиз. Кайсы жеринен жип чыкса, ошо жерге биз спицаны киргизебиз. Мынакей. Азыр мен удобныйраак коюп алайын. Так. Мынакей, мен жипти сөгүп атам, көрдүңүздөрбү? Мынакей, мындай петля калат. Петляны мен илип атам. Так. Мынакей. Баарбир лицевой петля болуп чыгып атат. Ушу подрез деген ушул да, көйнөктүн жанагы кошуп кетесиздер петляларды. Так. Мынакей. Берден күрөң петля чыккан жерден боз өңдүү петля калат. Ошонун ичине азыр спицаларды киргизебиз. Мынакей. Мынтип киргизебиз. Мындайынан. Мен ошо подрез мастер-классын ошончун өзүнчө тартайын деп атайлап калтырып койдум да. Анткени бирде биз эч жака шашпайбыз. Так. Мынакей. Так. Көрдүңүздөрбү? Мына илип кетип атабыз. Дагы акыркы 3 петля калды. Ошо 3 петляны мен азыр илип кетем. Абдан оңой. Бунун эмеси токуганы абдан оңой. Болду. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Эми мен азыр дагы бир сыра биртке токуп сиздерге көргөзүп берейин. Ошол башка спица менен. Азыр айырмасын ортосунда тигилиши көрүнөбү, көрүнбөйбү? Ошону мынакей экранга токуйун. Эч бир айырмасы жок. Жанагы петлядан чыгардык го. Так. Мен кыска петляны жип алып алыптырмын. Так. Жиптин кыска жагын алып алыптырмын азыр. Күрөң жипти кошуп коеюнчу. Сиздерге да наглядный болот да. Так. Азыр боз жип менен күрөң жипти кошуп коеюн. Так. Мынакей. Күрөң жип менен мен сиздерге азыр көргөзүп берем. Токуп кетебиз. Жанагы жипти сөккөндө ошо жерден петлялар чыгып аткан.
Эми ошол петляларды биз азыр жашынакай кылып токуп алабыз. Так. Так, бир аз токуп көргөзүп берейин, башка өңдүү жип менен кошулган жерлери кандай көрүнөбү, көрүнбөйбү? Сиздер ошол вспомогательный жип менен бросовая нитка деп коет, бросовая, муну баягы сөгүп салып жардам берген эме да, жип да, ошо жип менен акырын канча деген эмелерди жасап алса болот. Шову жок болот да, шову жок, эч бир эмеси жок, көрүнбөйт айырмасы. Азыр дагы бир сыра токуп коеюн бирге, кенен көбүрөөк көрүнсүн сиздерге. Мынакей эжекелер, бул токуганда көп эмелер бар да. Мен сиздерге кыргыз тилинде көргөзүп берейин деп тартып атамын, бар деген. Сиздер түшүнүп, ушун бар деген көрүңүздөр. Негизи орусча аябай эмелер көп да, видеолор көп. Кыргыз тилинде ушу мен сиздерге которуп көргөзүп берейин деп эметатам. Мынакей эжекелер, кошулган жерин, мына кошулган жерин көрдүңүздөрбү? Айырмасы жок, абсолютно айырмасы жок, шову жок. Мынакей, бул лицевой менен ушинтип токуса, подрезы айырмасы жок да, мынакей. Эми мен да түшүндүрүп берейин эжекелеримдей. Мынакей, бул жер. Берде баягы менин петляларым скрученный болгон үчүн, скрученный болгондо много лицевойдун өзүнүн кыйгачынан түшөт да, сүрөтүчү, мына монтип. Ошо биягы башка жака эңкейип калды, бул петля башка жака наклон кылды да, эңкейди. Ошондо берде айырмасы билинип атат. Лицевой менен токусаңыздар, айырмасы билинбейт. Мынакей, бул жагы дагы, бул жагы дагы. Ушинтип көйнөктүн качествосуна ушинтип көңүл бурса болот. Мен бул жагынан сиздерге көргөзүп коеюн, иш жагынан. Мына жигинда үспөптүр. Мынакей. Андай деле прям көзгө көрүнө турган эме жок да. Эми бул кромочный петлядан чыгарсаңыздар, бирде цепочка болуп калмак. Эми эжекелер, ушул мастер-класска көңүл буруп койгонуңуздарга чоң рахмат. Көйнөк өзгөчө, кооз, абдан бул джинс деген эмеси жиби денеге аябай жумшак дагы жакшы экен, баары бир бул хлопок да. Хлопок, акрил катон деп жазылып турат составында. Мага жакты. Болгону баягы изнаночный жагы эле эме кылат экен. Изнаночный жагы бүт кемчилигиңерди көргөзөт да. Мен өзүм негизи изнаночный петлям кыйшык. Мындай. Мынакей. А так, лицевойго бул аябай сүрөткө, лицевой петляларга аябай сонун экен. Эжекелер, биз менен бирге болуңуздар. Ошол мастер-класска көңүл буруп койгонуңуздарга чоң рахмат. Лайк жазып, комментарий жазып, анан эми ушул бекер сабактарды колдонуңуздар эжекелер.